Сооротуучу Кудай 19 март. Биз азыр аябай ызычуу дүйнөдө жашап жатабыз. Ар бир адам соц тармактар аркылуу болобу, мындай ооз эки болобу, бардык мүмкүн болгон жерде сүйлөп, урушуп, өз таламын талашып жаткан заман. Унчукпай калуу, жооп кайтарбай коюу азыр жокко эсе. Ошондой болсо да, Кудайдын балдары унчукпай коюу акылмандуулугуна умтулуубуз керек. Ыйса айтып кеткен мындай сөздөр бар: ыйык нерсени иттерге бербегиле. Берметтериңерди чочколордун алдына таштабагыла. Болбосо алар тебелеп тепсеп, анан кайрылып келип, силерди тытып таштайт. Бул жерде Ыйса иттер же чочколор жөнүндө айтып жаткан жери жок. Бул жерде адамдар жөнүндө айтылып жатат. Ар бир эле салгылашка катышуунун кереги жок. Жана ар бир эле адамга чоо жайды түшүндүрө берүүнүн кереги жок. Берметтерибизди тебелендиге таштабайлы. Унчукпай кое турган жерде унчукпай эле койгон жакшы. Унчукпай коюу бул өтө чоң эртик жана чоң курал. Бул куралды колдонгонду үйрөнүп алсак, өзүбүздүн жан дүйнөбүздөгү тынчтыкты сактап тура алабыз. Адамдар аркылуу рухтар да таасир этерин унутпасак, биздин жашообуз бул күрөш эмеспи? Бирок биз үчүн салгылаша турганга баарын тапшырып, кээде унчукпай коюу куралын колдонууга чакырам.